Апасы кыйналып, пешене тер менен иштеп акчасын жөнөтүп атат шаарга. Атасы жалгыз жылкысын сатып, коросудагы коюн сатып, акчаны чыгарып берейин. Студент кызым, студент уулум окуп атат деп жүрөт. А бул жерге келгенден кийин студент баласы не кылып жүрөт? Насвайын чегип алып, түнкү клубка кирип алып, тамекисин тартып алып мынтип жүрөт. Калаганын жеп, калаганын кийип, калаган кызга жолугуп жүрөт. Урматтуу эркек, уул бала, жигит. Сен, урматтуу жигит, bir kız üçün dünyanı bereyин деп атасың. Bir kız üçün dünyanı bereyin деп атасың. Бирок сен үшін дүйнөсүн берип койгон ата энең сен ийгилигини күтүп отурат айылда. Сен не кылып жүрөсүң бүгүн? Ушул нерседен кийин өзгөрбөсөң, сен кандай адаммын деп эсептейсиң өзүңдү? Ата энеңдин жүзүн кара, көзүндөгү тырышын кара, бетиндеги тырышын кара. Бул сага эң күчтүү мотивация эмеспи? Алар сенден үмүт кылып атат. Көп нерсени үмүт кылып атат. Ата эне айтпайт, муну алып бер, аны кылып бер деп. Баламды оору келтирип койбойн, балама жүк болуп калбайын дейт. Бирок сен не кылып атасың? Сен өмүр бою жүк болдуң аларга. Бүгүн аяка бияка тарта турган учуруң эмеспи ата энеңде? Урматтуу жигит, ойлонушуң керек. 2 жыл окуйсуң, 5 жыл окуйсуң. Убакыт өтө тездик менен өтүп кетет. Окуйсуңбу? Оку. Эгер окубайсың, окууну жыйыштыр да бар ата энеңдин кызматын кыл. Саартан кечке шахтада иште, көмүр ташып иште, бетон куюп иште. Сага бул жакшыраак, мынтип бекерчи болуп, же окуудан жок, же спорттон жок, же андан жок, же мындан жок. Эч нерседен жок болуп калып кетип атат да бүгүн. Же өнөрдөн жок. Жок дегенде лепешка жапканды билбейт ошол. Студент 5 жыл окуп койду, лепешка жапканды билбейт да. Же окуусунда жок. 5 жыл окуду, 1 англис тили билип чыкпайт. 11 жыл окуду, 1 орус тили билип чыкпайт. Анан не? Бул не деген суроо? Баштадыңбы, таштаба. Бирок башында өтө катуу ойлон. Эч качан баштаба. Бирок баштап алдыңбы, эч качан таштаба. Жакшы үмүт кылып алып, мынтип мен ушинтип жашайм, али ушундай кылып берем, мындай кылып берем дебе. Бүгүнүң бар сен. Бүгүн не кылып атасың? Бүгүн күнүң эртеңки жыйынтыгың. Бүгүн не кылып атканын карап туруп келечегиңи айтат. Келечегиң дайын бүгүнкү кылып аткан иштериңи карап. Жакшы нерселерди мечтать этип жата бербе, отура бербе. Бул кудум саздагы бака бүркүткө ошо учам бир күн деп жаткан сыяктуу болуп калат да. Ойлонушуң керек, ойгонушуң керек. Бул маселелер, урматтуу мекендешим, өмүр, Кудай берген өмүр ысырап болуп калбасын. Аллах берген өмүр, убакыт, жаштык ысырап болуп калбасын. Бүгүн каның кайнап, белиңде, колуңда күчүң бар, көп нерсени кылып койсоң болот. Жегениң букадай телефонуң iPhone, саартан кечке нафсиңди кандырып жата бербе. Аракетиңди кыл. Идиш табагыңды жыйыштыр. Даш үштериңди ал. Аракетиңди кыл.